Бүгүнкү күндө өлкөдө 116 автоунааларга май куюучу станциялар иштейт. Текшерүүчү экологиялык жактан техникалык коопсуздук эрежелери бузулганы боюнча 233 фактын аныктады. 10 май куюучу станциялар убактылуу жабылды. Ошону менен бирге алар айып пулдарды төлөшү керек. Бирок өрт коопсуздугунун эрежелери бузулган учурлар май куюучу станцияларда эмес, газ баллондор пайдаланылган коомдук тамактануучу жайларда, базарларда дагы орун алган. Бизде ошол эреже боюнча газ баллондор жана объекты с массовым пребыванием людей деп коет. Ага колдонгонго болбойт. Ал жерде ашканалардачы, ошо эреже боюнча. Аларды тыюу салып, атайын административдик чараларды көрүп, бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. 30 штраф айып салдык, 140 миң өлчөмүндө. 10 объекти токтотулду. Бул жылы май куюучу станцияларда 2 жардыруу болуп, алар адам өлүмдөрүн алып келди. Буга окшогон окуяларга жол бербөө үчүн Сооронбай Жээнбеков жумушчу жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы профилдик башкармалыктын жетекчилерине көзөмөлдү күчөтүү боюнча тапшырмасын берди. Сиз канчадан бери иштеп атасыз буякта сатып? Мына студент балакен иштеп атасыз. Удостоверение көрбөзчү мына. Окугам мына, обучением бар, тигиним бар, мына патентим бар, эчтеке жок мына. Экотех инспекция суюк пропан газын мыйзамсыз сатуу боюнча рейд өткөрдү. Адистер белгилешкендей, бүгүн компаниялар уруксат документтерин текшербей эле суюлтулган газ сатышууда. Газ ташыган автоунааларда пропан сатылган учурлар дагы жок эмес. Аларды сатып алып жаткандардын арасында жаш балдар дагы бар. Биздин норматив актарды азыр иштеп чыгып, жаңы правилаларга жаңы өзгөртүү киргизип атабыз. И аймактык башкармалар менен республиканын бардык территориясында ушул газ куйган бекеттерди бардыгын азыр текшерип, 3-чү кварталга 29 субъекти киргизип, ошо пландуу түрдө биз аларды баарын текшерип, бардыгын жыйынтыгын чыгарып, анан өкмөткө дагы бир жолу киргизебиз. Муну өрткө каршы кызматтан да тастыкташты. Көрсө өрттүн 20% эл көп жүргөн жерлерде катталат. Текшерүү иштеринин жүргөнүнө карабай, ишкерлер эрежелерди сактабай келет. Газ баллонду биздин кафелерде жана ошо ашканаларда колдонууга болбойт. Газ баллондорду. Себеби ал жерде ошол өрткө каршы кызматынан уруксат алыш керек, жанагы газ кызматынан уруксат алыш керек да, ошондо гана ал жерде колдонууга болот да. Азыркы маалда өрттөрдүн себептеринин бири болуп, бул биздин адамдардын отко болгон өрт эрежелеринин туура эмес сактоосунан болот да, бул биринчиден деле да. Ошондуктан мен ошо айтып кетет элем, биздин жарандарыбызга газ баллондорду колдонууда биринчиден ошо өрт эрежелерин сактагыла деп, ошо газды баллонду алып атканда ал газы чыкпай деп бүт баарын карап туруп, аны үйгө койгондо ошо редукторун ачып көрөсүңөр. Эгерде газ чыга турган болсо сөзсүз түрдө аны өчүрүш керек да, аны колдонууга болбойт. Анан газ колдонгон бөлмөдө сөзсүз түрдө аба алмаштырыш керек да. Антпесе бул газ деген топтолуп туруп жарылып кетиши мүмкүн да. Анан ошол газ баллон менен балдарды ойнотконго уруксат бербейли. Негизги бул ошол эрежелерди ушул да, газ баллонун. Ал эми заправкаларда болсо, бул заправкалардын биринчи эле өрткө каршы аралыгы 50 метр болуш керек. Үйлөрдөн жана ошондой элдер топтолгон жерлерде 50 метр аралыкта болуш керек газ заправка. Андан тышкары ошол заправкада жана газ сактоочу цистерналар жер астында болуш керек. Анан 25 күндөн ашпаш керек. Негизги бул эрежелер ушундай да. Бирок ишкерлерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча мыйзам кылайык, мамлекеттик экотех инспекция экономика министрлигинен уруксатсыз рейд жүргүзүүгө укугу жок. Эгерде уруксат берсе, анда май куюучу станцияларды плансыз текшерүү жакынкы күндөрү башталары күтүлүүдө.